Сооротуучу Кудай. 1-ноябрь. Кыйынчылыктарга дуушар болгон жакыныбызды көргөндө суроо жаралат. Бизде боорукердик биринчи ойгонобу же пикирибиз даяр турабы? Мисалы, адам ооруп калса, биз көбүнчө Кудай аны эмне үчүн жазалап атты экен деп ошону түшүнүүгө аракет кылабыз, чынбы? Эмнеге экенин билбейм, бирок баарыбыздын оюбуз адегенде эле байкуш эмне кылсын, Кудай жазалап жатат дегенге кетет. Бирөөнүн башына кыйынчылык түшкөндө биз университетти бүтпөсөк да, эмне үчүн, кандайча, кандай максат менен бул болуп жатканын билип коебуз. Ачык айтпасак да, ичибизден өз чыйынтыгыбызды чыгарып коебуз. Кээде ачык деле айтып салабыз, пикирибизди айтабыз, ар кандай көрсөтмө, кеңештерибизди беребиз. Эмне үчүн мындай болуп жатат, канткенде мындан чыгып кетээринди айтып беребиз. Бирок жакыныбыздын ооруга же кандайдыр бир кыйынчылыкка дуушар болгонун көргөндө, адегенде биздин мээримдүүлүгүбүз ойгонсо экен. Адегенде эле кантип жардам бере алам, жаныңда болуп турайынбы деген суроолор абдан керек экенин түшүнөлү.